Урматтуу кыргызстандыктар, шайлоо күнүнө саналуу гана күндөр калды. Үгүт иштери жүрүп жаткан мезгилде саясий партиялар тараптан депутаттыкка талапкерлерден көп сөздөр айтылып, көп убадалар берилди. Биз да Ордо партиясы өз кезегинде сиздерге программабызды, өлкөнү өнүктүрүүгө болгон көз карашыбызды, келечекке пландарыбызды жеткирүүгө аракет кылдык. Эми сизге кайрылып жатып, айтылган сөздөрдү кайра кайталагым келбейт. Биз кыргызстандыктар өзгөчө акыркы жылдары көптөгөн оор сыноолорду баштан өткөргөнүбүздү эске салгым келет. Белгилеп кетчү нерсе, биз күчтүү болуп калдык. Эл ынтымагынын үлгүсүн көрсөтүп, дүйнөнү таң калтырдык. Бул нерсе кымбатка турат. Жогорку кеңешке шайлоо бул сыноо, андыктан татыктуу өтөлү. Пандемия учурундагыдай биримдикти дагы бир жолу далилдешибиз керек. Сиздерди туура добуш берүү аркылуу эски муундагы саясатчыларды алмаштырууга жана жаңы парламентке жаңы жүздөрдү тандоого чакырам. Кимди тандоону чечелек жарандарга жана Кыргыз Республикасынын толук кандуу жараны катары өмүрүндө биринчи жолу Жогорку кеңешке шайлоого катыша тургандарга кайрылам. Жаштар официалдуу түрдө шайлоочулардын басымдуу бөлүгүн түзөт. 18 жаштан 35 жашка чейинкилер 2 миллиондон ашык шайлоочуну түзөт. Андыктан шайлоодо сиздердин добушуңуздар чечүүчү роль ойнойт. Жаңы партияларга добуш берүү менен өзүбүздүн позициябызды бекемдешибиз керек. Мен биздин жаштар менен сыймыктанам. Сиздер эң мыктысыздар, алдыңкысыздар, таланттуусуздар. Сиз гүлдөгөн, өнүккөн, алдыңкы жана бай өлкөдө жашагыңыз келет. Жана сиз ага татыктуусуз. Шайлоого өз эркиңиз менен катышып, чечкиндүү тандоону кыларыңызга ишенем. Биз бирге гана кыялыбыздагы өлкөнү курабыз. Биз бирге күчпүз. Партия Ордо номер 19. Ордо туура тандоо. Аны сен чечесиң. 28 ноябрда шайлоого келип, туура тандоо кыл.